Силер кечикпегиле. Аңгеме. Жаштык жигер сатылбайт. Ал акысыз берилет. Кааласаң да, каалабасаң да кайра колдон кетет. Ошол баалуу учурлар бактыңа бар болуп турган убакытта баарын пайдалуу максатка ылайыктап колдонуп калуу абадай зарыл. Бирок бул иш көп адамдын колунан келбейт. Айрымдары билип турса да жасай албайт. Дагы бирөөлөрү байкабай эле жүрүп, ошол жаштык жигер деп аталган артыкчылыгынан айрылып кала берет. Алыскы айылдардын биринде ымааласы келишкен, эң жакшы көргөн буюмдарын да бири-бирине беришкен 3 дос бар эле. Дос ажарың, жолдош базарың деген улуу сөз бар. Ооба, достук дегендин мазмуну башка эмеспи? Курдаштыкты достук деп түшүнгөндөр турмуштун кыйчалыш кездеринде кез келген тайгак жол, тар кечүүлөрдө түнкүсүн көрүнбөй калган көлкөдөй болуп көздөн кайым тартат. Тарыхта ичен деген батырлар, акылмандар, падышалар достук деген таза желекти бийик көтөрүп, желбиретип жашап өтүшкөн. Алар дагы артыкчылыкка көз артып жакындашып, бирок ниетинин тунуктугун көрсөтө албай, ичен деген адамдар туулбай туна чөктү дегендей болуп, улуу достукту уланта албай жыдып жетишкен. Кыргыз элинин баатырдык эпосунун бири болгон Курманбекте аккан досунун достук бийик мамилеси дале болсо ооздон оозго айтылып келе жатат. Алып жазуучулар Чыңгыз Айтматов менен Мухтар Шахановдун жылуу достугу тили да жакын болгон бир тууган эки элдин адабий ааламын дагы да көркүнө чыгарды. Достук мамиле өзүнчө. Ал эми достордун алдыга бараар жол тандашы өзүнчө маселе. Дили бир болгон менен доору башка, ниети бир болгон менен жолу башка болгон эсепсиз тагдырлар бар. Өмүр бою жогорку окуу жайлардан таба албаган билимди турмуш берип, же бакытка, же азапка бөлөйт. Турмуштун түрүлгөн түмөн түйшүктөрү башка түшкөн кезге чейин багытын бекемдеп, соккуларга туруштук берип, андан ары сүрүп, жеңип, өтө алуучу кубат күч топтоп алууга келгенде көп адам кечигип калып жатат. 3 достун бул маселеде келечекти пландаштыруу деген кездеги көз караштары башка болду. Максат менен бакыттын тагдыры бир аз окшошураак эле. Илимбек болсо тиричиликке бийигирээктен карады. Муну болсо эки жан досу башкача кабылдашты. Турмушка үстүртөн гана карап коюуда, ичине кирээр кез келгенде башка болорун билбей жатат деп ойлошту. Турмуштун ичине кириш керекпи? Же турмушту бийикте туруп туура башкарыш керекпи? Деген суроонун үстүндө ойлонушкан жок. Балким алар андай суроо да бар экенин элес алышпады. Бул үчөө Кыргыздын түштүк батыш тарабында жайгашкан жаш облустун жаштары эле. Баткендин Кадамжай районундагы бир мектепти бүтүрүшкөн. Ойносо оюнга тойбогон, окуса билимге тойбогон, алтындай балалык күндөрүн ээрчишип, эгиз козудай болуп бирге өткөрүшкөн. Үчөө сабактан да, жүрүш-туруш жагынан да баарына үлгү болоорлук акылдуу классташтар, ынтымактуу достордон болчу. Үчөөнүн да максаттары бийик, ниеттери тунук чоңоюшуп, жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, мекенге кошкон үлүшүм деген мыкты сөздү ураан тутушуп, мектепти мыкты аякташты. Турмушта эмнелер гана болбойт. Көпчүлүк учурда баары эле сен ойлогондой боло бербей тургандыгына көнгүсү келбеген мендик деген сезимдер бар. Ошол мендик деп аталган сезимдер картайганда гана жашоонун жазылбаган мыйзамдарын туура кабылдап, түз баш ийип каласың. Кантесиң анан? Тагдырга кандай жазылса, дал ошондой жашай баштайсың.
Ага каршы болсоң да ошол жазылган жумшак же катуу көргүлүк. Бирок эң ичке болгон бир бийик түшүнүк бар. Тагдырды таза ниет менен адал эмгек, жүрөктөн жасалган тилек жакшыртышы ыктымал. Терезедей мурт, гүлдүн ачылганындай үлбүрөк болгон ошол ишеним мусулман элинин гана бактысына буйрулганын аңдаганда кантип шүгүр келтирүүнү дароо туя аласың. Башка келген баштапкы пикир ой ар түрдүү болгон учурда айрылбастай досуңа, кайрылбастай кеп айтпа дегендей сабыр кармап туруу жакшы. Анткени максаттардын амалга ашуусунун аягында кимдин тандаган жолу пайдалуу жана жарык болгонун байкайсың. Ошол эле учурда ачуу сөздүн азабы жеңил эместигин, анын терс таасири өзүңдүн да башыңа келерин аңдап акылга келе түшөсүң. Бирок бул учур балким кечиккен кез эле. Мектепти аяктар алдында Максаттын атасынын ичээр суусу түгөндү. Бул жарык дүйнө менен кош айтышып келбеске кете берди. Үй бүлөдөгү турмуштун оор жеңил жүгү дароо эле Максатка жүктөлдү. Мындан башкача болушу да мүмкүн эмес эле. Максаттын жогорку билим алуу, чет элден окуп келүү, элдин баласы болуп элге, мекенге кызмат кылуу деген аруу тилек, таза ниети орундалбай, мынтип жашоонун нугу башка багытка капыстан бурулуп берди. Ал кездерде 1995-жылдары үй тирилигин камсыздоо жетишерлик кыйын болчу. Окууну аяктары менен Максат алдыга койгон чоң максаттарын алмаштырып, үй бүлөгөдөгү атанын ордун толтурайын, апам, бир туугандарымы кем кылбай карайын деп Бишкек шаарын көздөй сапарга чыкты. Көр тирчиликтин таштак жолуна түштү. Достору Илимбек менен Бакыт болсо жогорку окуу жайга окууга тапшырышты. Илимбек жогорку билимди бир тууган Туркия мамлекетинде окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бакыт болсо Баткенден Бишкекке келген жок. Ал Москвада окуй баштады. Убакыттын учкулдугуна не жетмек? Арадан 7 жыл тез эле өтүп кетти. Кайсыдыр бир мезгилге чейин Москвада иштөө жөнүндөгү максаттары 3 досту кайрадан жолуктурду. Үчөө 3 башка фирмада иштесе да, эски күндөрүндөгүдөй кызыктуу достуктары дагы жакындап, жакшы уланып жатты. Достор апта сайын дем алыш күндөрү жолугушуп, сыр айтышып, ийгиликтерин бөлүшүп, мээримдүү сүйлөшүп турушту. Бул жылдарда Москвада иштөө жакшы болуп жатты. Жумуштардын төлөмү өз мекениңдегиге караганда жогору. Акча топтой алат, тиричиликтеги керектерин камсыздоого жетиштүү. Эмгекчилдик жакшы да. Максат менен Бакыт катуу иштеп, акча топтоп, айылдарынан өздөрүнө жер тилкесин сатып алышты. Ал эми Илимбек өзүнө компьютер сатып алды. Ал кезде компьютердин баасы айылдагы жер тилкесинин баасы менен барабар болчу. Максат менен Бакыт Илимбектин жүзүнө айта алышпаса да, бул эмне дегендик деп таң калышчу. Ушундан көрө балдардын келечеги үчүн кам көрсө жакшы болбойт беле деп кейип жүрүшчү. Максат да, Бакыт да сатып алган жер тилкелерине таш төктүрүп шагыл түшүртүштү. Илгери ата-бабаларыбыз ташты сай бойлоп өздөрү эле терип жыйнап эшек арабага жүктөп барып үй курчу экен. Ошондой түйшүктөрдөн арылтып автомашинага жүктөп сатып жүрүшпөйбү? Бирок сайдагы таш сатып келгенде кымбат болуп атпайбы? Ошого да шүгүр дейли. Эгерде андай сатуучулар болбосо, биз бул жактан өзүбүз барып таш терип жүрмөк элек да. Таш да кымбат, таш. Ошого жараша кымбат эмгек акы алып жатышпайбы? Чын эле, алар жиберген акчага айыл боюнча жеткидей таш түшүрүлмөк. Жаңы үй салып жаткандагы жандуу сезимдер алардын эркин бийлеп алды.
Мектепти аяктаганына 10 жылга жакындап калган кезде жеке менчик үй курууга жетишүү үчүн мекениндеги кызмат менен мүмкүн эмес болчу. Тапканы чыгымдарынан ашмак эмес. Соода иши гана колдон акча качырбай турганы болбосо, эмгек акыга иштеген кызматтар эч кандай канааттануу бербейт эле. Өндүрүш деген жокко эсе. Бөтөн жерде иштеп жүрөбүз, кайтканыбызда кандай абалда болор экенбиз? 1-2 жыл иштеп турсак, үйүбүздү бүтүрүп алабыз. Барганда үй бүлөбүз күтөбүз. Кандай кызга кезигер экенбиз, ыймандуусу жолукса экен. Кыйналып иштегенибиздин жыйынтыгы эмне болот? Бакыт ушинтип суроо салды. Жыйынтыгы эч кимге муктаж болбой жашайбыз да. Ошого канааттанабызбы? Рахатыбыз эмне болот? Көкбөрү ойнойбузбу? Чүкө атабызбы? Бак өстүрөбүзбү же породасы жакшы мал күтөбүзбү? Асыл алектенүүбүздү кайдан табабыз? Ойлоно турган суроолорду айттың. Көптөн бери мындай оюлорду да унутуп калган экем, деди Максат. Илимбек орус тилин жана англис тилин тереңдетип үйрөнүү үчүн курска жазылды. Москвада курска барып окуу кымбатка бааланганына карабай, тил үйрөнүү ой кыялынан кетпей койду. Максат менен Бакыт жер тилкелерине үйдүн жер пайын койдуртуп, кирпич сатып алып, үйдүн дубалын көтөрө баштаганда, Илимбек дипломат адистигине ээ болуу үчүн таанымал университеттердин бирине окууга тапшырды. Бул жагдай эки жакын досунун түшүнүгүнө дал келген жок. Досубуздун болочок балдардын келечеги жөнүндө кам санабай, мынтип өзү үчүн эле окуй беришин түшүнбөдүм. Жогорку билими бар, дагы эмне жетпейт. Азыр ар кай жакка чабылбай иштей турган убакыт. Кийинчиликте мыкты жашоо болушу үчүн акча топтой турган убакыт. Кайра эле окуп, акча коротуп, китеп эле сатып ала бергендин эмне кереги бар? Болгондо да чет жерден окуду. Айылга үй куруп, келечектин камын көрбөйбү? Ушинтип кейип калды Максат. Буга улай Бакыт да пикирин айтты. Ошону айтсаң, мына мен деле ал алгандай жогорку билим алдым. Эми аны амалиятта пайдалануу керек да. Илимдин чеги болбойт, чукусаң уланып кете берет. Жетерлик билим алып, аны турмушта толук пайдаланып үлгүрүп калуу керек. Карганга карабай окуй берет дешип, анын мындай жоругуна түшүнбөй же жүзүнө тике айта албай жүрүштү. Жогорку билим алгандан кийин аны турмушта пайдаланып, үй бүлө күтүп, аларга камылга көрүүнү туура деп билишет. Илимбектин өзүнчө дүйнөсү бар. Көптүктү сүйөт. Көп тил билүү, көп китеп окуу, көп өлкөнү таануу, көп дос табуу. Үйүнө келген же кайсыдыр бир жай жолуккан учурларда досторуна дайыма өзгөчө кеңештерди берет. Досторум, элибизде сөзгө маани берүүбүз абдан жогору бааланат эмеспи? Ошондуктан сөздөн кулабаш керек. Илгертеден кыргыздар эрди тили кабырга салат, нарды тили казанга салат деп кооптулук, коркунучтардын көбү тил аркылуу келерин айтып келишкен. Тилибизге кылдат болбосок, тагдырдын талкаланып калышы деле татаал эместигин сезели. Бул бир. Анан китепти абдан көп окуйлу. Акчаңарды ташка, топуракка корото бербей, бир азын болсо да китепке деле коротуп койсоңор абдан туура болот. Таш топуракты мисалга алып тамаша аралаштырып, акылын айтар эле. Максат менен Бакыттын иштеринен ойлошкону менен Илимбекке окууга, китептерге эле акчаңды көп коротпой там салбайсыңбы деп айта алышпагандыктары да мына ушул себептен эле. Достордун 10 жыл убактысы, 10 жылдык өмүрлөрү ушинтип бөтөн жерде эмгектеп өттү. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет демекчи. Максаттын апасы картайып,
Ал тургай үйлөнүп, балдары да чоңоюп, башка да турмуштун зарылдыктарынан улам Москванын көнө түшкөн түрдүү шарттарын таштап, айылга көчүү зарылдыгы пайда болду. Ошентип Максат айылга өзү салган жылуу үйгө, апасынын жанына балдарын ээрчитип кайтып келди. Бакыт иштеп топтогон акчаларына өз бизнесин баштап Москвада калды. Илимбек башын билимге толтуруп, экинчи дипломун алып, өзүн аламдашууга даярдап, Америкага жол тартты. Жашоодо эмнелер гана кез келбейсин. Турмуштун ысыгы да, суугу да, жыргалы да, кыйыны да эр шаркак болуп кошо жүрөт. Кээде жигит төмүнсө, кээде жигит жөө жүрөт. Турмуштун талабы татаалдашып, Максат айылга салган үйүн сатты. Ага башка арга жок болду. Жакшы көргөн үйүнүн бир топ суммага сатылган акчасын да түгөттү. Эми айылга болсо да иштеп турайын десе, жогорку билими, диплому жок болуп, кыйынчылык күндөргө кабылды. Эмне кылмак эле? Жөн турмак беле? Базардан орун таап, мөмө жемиш сатып, ак мээнет, адал жол менен ырыскысын издеп таап жатты. Бакыт болсо бизнесинен бир топ байыды. Байлыкты деле башкаруу кыйын экен. Байлык деле кимгедир бакыт болгондой таасир берсе, кимгедир басынткан бир бале болот. Мындай ойлорго эл журтта ого эле көп мисал турмуштар көп. Байкуш Бакыт үй бүлөлүк көйгөйлөрдөн тартып, бир топ майда барат чиеленишкен көйгөйлөр менен алып урушуп, кыйынчылык күндөрдү баштан кечирип, бактысыздыктын баарчылык жашоосуна дуушар болду. Илимбек Америкага барып, италиялык бир ири өнөктөш тапты. Курулуш фирмасын негиздеди. Ишкерлиги оңунан келип, байлык таап, бардар жашоого жетти. Кечигип болсо да үй сатып алды. Айылдагы ата-энесинин тиричилигин, жашоо шарттарын жакшыртууга жетишти. Ага дүйнө кезип, эл жер көрүү насип болду. Билимге тойбогон Илимбек деген мүнөздөмө күттү. Америкада дагы тааналган университеттердин бирине окууга орношту. Жылына биздин валюта менен айтканда 280 000 сом окуу төлөмүн төлөп, билим алууну кошо аткарып жатат. Максат түрдүү кубулма турмуштан туура сабак алды. Керектүү үлгү тапту. Ал талдоого алынган ойлорун ортого салат. Курагым кыркты чапчыды. Досторумду да, өзүмдү да ойлонуп карап, анализдеп отуруп, көп нерселерди көз алдымдан өткөрөм. Турмуштан ары кымбат, ары керектүү сабак алдым. Адам баласы алдыга койгон чоң максаттарына жетишүү үчүн алгач өзүнө жетиштүү инвестиция кылышуу керек. Табуу үчүн сарптоо деген принципти карманганы туура болот. Андан кийин гана сен каалаган чоң максат ирети менен аткарылып, татаалдыгы азайып, ишке ашат экен. Антпесең бактыңа туш келген ийгиликти да кээде башкара албай, пайдалана албай каласың. Бул жыйынтыктар өзүмдүн жана досторумдун тажрыйбасынан өткөн чыныгы экспериментке ээ болгон бир жашоо сабагы. Кылдаттык менен маани берип караган болсок, ар бирибизде ушул пикирдегиге мисалдар четтен чыгат. Демек, ынануу пайда болот. Бирок ынанып гана тим калбастан ага жараша кыймыл жасоо зарыл. Баарын байкаган Максат артта калып кетүүнү четке сүрө салды. Кантип саны бар, сапаты жок болбой тургандыктын жолун тапты. Ал өз сөзүндө мына буларды айтып, ошончо жылдык ар түрдүү турмуш окуяларынан кийинки көз карашын баяндап берди. Ийгилик сыры билимде экенин түшүндүм. Кечиктим деп кайгырып калгым келбейт. 40 жашымда болсо да жогорку билимге ээ болдум. Мугалим адистигин алдым. Мага окшоп кеч күлдөбөй, баарын өз убагында түшүнсүн үчүн окуучуларыма ар тараптуу билим тарбия берип жатамын. Ошол балдарым эрте ойгонсун деп, маянасы аз болсо да мугалим болуп жумушка орношуп, окуучуларыма чыныгы таасирдүү сабак берүүнү максат кылып койдум.
Адам тарбиялоо, адис өстүрүү көп убакытты талап кылат. Жаздай кеп, кайра күздө түшүмүн жыйнагыдай, адамзат жашылча жемиш жеген эмес. Бул өмүрдөгү коркунучтуулардын коркунучтуусунун бири кечигүү. Кечиксең, баалуу убакытың агып бүтөт, өрттөнүп төгөнөт, башка багыт башталат, жарык өчөт, жүрөк согуудан токтойт. Кечигүүнүн кесепеттери ого эле көп. Кечигүү жана кетирилген каталык артка гана тартат. Бир адам кечиксе да коомчулук үчүн чоң көйгөй. Адам кайгысы заман кайгысы деп акылмандарыбыз алдын ала ойлонушкан. Эч ким кечикпесин. Эң негизгиси жакшылыктан, бакыттан элибиз кечикпесин. Бул өмүрдөгү ичемдеген адамдардын эсеп жеткис түрдүү түмөн тагдырларын талоого алгандан кийинки жыйынтык ойлорубуз ушундай болууда. Өткөн ишке салават деп сабыр кармайлыдай элибизди, жаш муундарыбызды кечикпегенге багыт берели. Ооба, эч ким талайдан куру калбасын. Биздин ардактуу асыл муун, силер кечикпегиле, эч качан кечиге көрбөгүлө. Дайыма силерге жакшылыктын жаркын саламы сулунулуп турсун. Жашоодо ката кетирбегиле. Каталыктын какшатар кара күчү бар экенин ката кетире электе билип кылдат болгула. Силердин ийгилигиңер менен бактылуулугуңар карапайым калкыбыздын, күнөстүү мекенибиздин баа жеткис ийгилиги болорун унутпагыла. Автору Куштарбек Кемсанов, Турсуналы Баймуратов.